Миграция кыргыздарды Ооганстанга да алып барган. Ал жакта ишмердүүлүгүн ийгиликтүү алып барган ондогон кыргыздар бар. Азыр сиздердин назарыңыздарга бул мамлекеттин борбору Кабул шаарына 2015-жылы барып иштеп жүрүп, 1 жылдан кийин террордук чабуулга туш болгон боордошубуз Айгүлдүн ажал оозунан суурулуп чыккан окуясын сунуштайбыз. Каарманыбыздын суранычы менен анын аты жөнү өзгөртүлдү. Айгүл Ооганстанга досу аркылуу барган. Алгач барганда эле АКШнын Ооганстандагы атайын базасына түшөт. Ал жакта каарманыбыз жеке ишкерлик менен алектенген. Кабулда жүргөнүнүн 2-жылы террордук кол салууга кабылышат. Ал күн коркунучтуу жана унутулгус болуп эсинде түбөлүккө сакталып калды. Биз жумушта болчукпуз ал күнү. Ошо биздин иштеп аткан жерибизге террордук кол салуу болду. Жумуш биз эртең менен баштап саат 7-6-га чейин иштечүкпүз. Ал убакыт бир 7-лерде болчу. 7 биз уже жумуштан чыгалы деп атканда уктук да, ал мындай биз деген жумушубуз эшик жакта болчу да. Алар ошо эшикке кирип туруп эле элдерге мындай кол салып атып баштаганда эле биз ал эмелерин угуп, бизге иштеп аткан менеджерибиз кыйкырды. Тиякта атып атат, эшиктерди жапкыла деп. Биз ошондо Кыргызстандан 7 кыз болчукпуз. Бекерден айтпайт го, 7 кыздын бирөөсү Кадыр деп. 7 болчукпуз. Чуркап барып, бронированный деле эмес болчу эшиктерибиз, обычный эле болчу. Барып эшиктерди жаап, светтерди өчүрүп, телефондорубузду өчүрүп эле жумушта ошо эметип аткан салондо эле отурдук, эшиктерди жаап. Бирок биз ошо угуп аттык, кантип алар элдерди өлтүрүп, жарып аткан баарын угуптук. Айгүл менен кошо чет мамлекеттик адамдар да иштечү. Бирок анын жанында кыргызстандыктар да болгон. Алар террордук чабуулдун бутасына айланганда өлүмгө өтө жакын барган. Биз уже ойлодук, бүттү, бир эле Кудай билет эмне болот деп. Ошо биз 7 болчукпуз. Үй бүлөсү бар, эжелери да иштечи. Бир эже айтты, мен если вдруг өлүп калсам, всё, мен жарып кетсе. Короче, уже прощаться этип башташты. Кээ-бирки кыздар уже всё, мен, значит, биз мындай отурган жокпуз, биз жерде эле отурдук, мындай столдорду эшик жакка жылдырып коюп, өзүбүз жерде отурдук. Ошондо дагы мындай эшик жакты карабай, артты карап отурдук. Вдруг даже если эшиктен кирип келсе, бизди деген артыбыздан атсын деп, жарса дагы артыбыздан жарсын деп, чтоб не в лицо, чтоб даже если с нами что-то случится, бетибизди хоть потом узнали. Артты карап эле жерде отурдук. Ошол жардыруу 13 саат болду. Жаныбызда дагы бир финансовый офистер болгон. Ошо жерге чейин келип жардырып атканга чейин уктук, бизге чейин келип атканына чейин уктук. Биз күтүп аттык да, биз просто эле даяр болдук, ошо бизге азыр келет, бизди дагы жардырат деп. Ооганстанда атайын топтордун согуштук аракеттери токтобой, террордук чабуулдар байма-бай жүрүп турат. Ошондуктан бул жакта жашоо кооптуу. Ушуга байланыштуу адамдар өзгөчө согуштук же террордук чабуулдар учурунда керек болот деп корголоочу бөлмөлөрдү салып алышкан. Кол салуу болгондо каарманыбыз шериктери менен ошол корголоочу бөлмөгө да жетпей калышат. Жашоодон үмүттөрү үзүлүп, ар кимиси өз өлүмүн күтүп гана эшикке артын сала коркуп отура беришкен. Ушул күтүү 13 саатка чейин созулат. Жакын калып эле уже басып сүйлөшүп, келип эле алар жардырып атып, адамдарды өлтүрүп атканга чейин угулду. Бирөөлөр тиякта кыйкырып, аларды жардырып, атып атканга чейин бүт ошонун баары бизге угулуп турду. Биз күтүп эле, даяр болуп эле
отурдук, айыл ойлодук, азыр бизди ошо бизге дагы очередь келет. Жетебизден артты карап туруп эле бир линияда отуруп күтүп турдук. Ал биз ошо уктук, ошол группировка мындай келатып эле эмнелерди кезип, эмнелерге кимдер жолукса деле жардырып эле атып эле келатып. Аз калганда бизде бир официант, ошол жакта бир официант бала бар болчу. Ошол бала деген биз жактан бир жерге жашынып калыптыр. Ал баланы дагы он не успел, оказывается, его тоже убили. Он, наверное, хотел где-то мындай бир жерде жашынып калайын деп ойлосо керек. Ошо биздин жумушка кирип келаткан эшиктин жанында эле ал бала мындай официант болуп иштеп ошо жумушу ошол жакта болчу. Ал баланы дагы эме взорвали, оказывается. Жаман эле экен да, когда сен уже мындай даяр болосуң өлүмгө. Уже все, мен, значит, эртең уже биз биякта уже жок болобуз деп. Ошо жаныбыздагы иштеп жүргөн ошо официанттагы баланы өлтүрүп, биз ошону уктук, кантип аны жардырып салып, өлтүрүп салганын уктук. Террордук кыймылдын мүчөлөрү жакын жердеги дээрлик бардык адамдарды өлтүрүп, имараттарды жардырып жүрүп отурушканы Айгүлдүн жанындагы бардык кыз келиндерге кадимкидей болуп турган. Алар таң атканча жандарын ооздоруна тиштеп, өлүмгө баш байлап, бири-бири менен бир канча жолу түбөлүккө коштошуп үлгүрүшөт. Анан таңкы маалга аз калганда, бир саат 6-ларда мындай үндөр чыга баштады. Жакындап келаткан үндөр, жакындап атканын үндөр угула баштады. Уже все, мына эшигибизге келатат деп алар өзлөрүнчө эле кыйкырынып эле, аткылап эле, жардырып эле келатышып эле, анан үстүнөн бирөөсү чакырып калды. Ошол бизге келаткан адамды чакырды окшойт. Ошо экөө деп биз ойлодук, потому что сүйлөшүп келатышты да, аларчы сүйлөшүп келатып, анын үстүнөн бирөө чакырганда алар экөө ошо бизден келаткан жеринен токтоп калып өйдөгө чыгып кетишти. Биз деп эле эметип отурдук, эми все равно азыр келет, бизди кайра эметчет деп. Бирок ошо жаныбызда эле болуп атты. Биз эшигибиз жабык болчу, ошонун баарын биз угуп аттык. Эмне болуп, жаныбыздагы эшиктерди, жаныбызда болгон офистерди, иштеген жерлердин баарын эле эметип атышты. Үндөр чыгып атты, вертолеттордун үнү чыгып атты, жардырып атканын. Аябай коркунучтуу эле болду. Эми ал мындай, не знаю, буну мен мындай даже словами не могу объяснить. Это было очень страшно. Таң аткыча өлүмүн күтүп отуруп, бирок тилекке жараша алар куткарылат. Британиянын аскер күчтөрүнүн жардамы менен Кыргызстандын атайын өкүлдөрү жашынып отурган жеринен кыздарды куткарып чыгып кетет. Бул куткарууну Айгүл көзүнө жаш албай эстей албайт. Ал ошондогу көз ирмемдерди өмүрү өткүчө унутпайт. Ошентип бир 6:30-дарда, эртеңки 6:30-дарда бирөөлөр уже мынтип келатты эшик жака. Эшик жака келатканда эле биз бүттү, уже унчукпай эле отуруп калдык, даже сүйлөшкөн жокпуз. Биздин үндөрүбүздү да угуп калбасын деп. Жакындап келатканда эле алар уже мындай англис тилинде сүйлөшүп келатышты. Ойлогон деле жокпуз бизди булар солдаттарбы же булар ошол эле террордук эмелерби, группировкабы деп отурдук. Унчукпай эле телефондорубуз отключенный болчу. Даже сүйлөшкөн да жокпуз. Уже бири-бирибиз менен коштошуп коюп күтүп отурдук. Эшикке жакын калганда биздин эшикке келип такылдатканда эле биз унчукпай отура бердик. Жаныбыздагы эже айтты, үнүңөр чыгарбагыла, такылдата берсин деп. Такылдатып эшикти тарсылдаткандан кийин эле биздин аякта менеджер эжебиз бар болчу. Ошол эжебиздин атын айтканда эле менеджерибиз барып тышка барып эшикти ачканда, эшикти ачып ийсе эле биз карап эшик жакты карасак, 4 адам туруптур, автоматтар менен солдаттар бизди куткарганы. Анан алар бизди жүргүлө, биз силер за вами келдик, силерди куткарганы дегенде, мен аларды көрүп аябай толкунданып кеттим. Өзүмө ишенбей кеттим, что
ушулар адамдар келип куткарды деп. Потому что биз ойлогонбуз бул адамдар бизди эң акыркы күнүбүз деп ойлогонбуз. Ошол момент бизде акыркы күн, акыркы саатыбыз деп ойлогонбуз. Аларды көргөндө анан аябай кубанычта болдум. Ошол моментте дагы шок болдум. Эмне кыларыбызды билбей, бизди алар келип алып кетти. Алар менен чогуу эшикке чыктык. Ошол моментте бизди булар куткарып аткан моментте ошол террордук группировка дагы эле эметелек болчу, жардыруулар болуп аткан. Ошо жардыруу болуп, атыш болуп атканда эле бизди алар келип куткарды. Солдаттар менен эшикке биз чыккандан кийин, эшикке чыгып баратканда дагы аябай коркунучтуу болуп, бизди мындай бир по правилам эшикке чыгарып кетишти. Тигилер бизди укпасын, көрбөсүн деп автоматтар менен ошондо бир 6 адам бизди алып кетти окшойт. Бир-бирден баарыбыз машинага отуруп чыгып баратканда биздин эшиктин жанында биздин кыргыз элинин кызматкерлери туруптур күтүп, алар менен чогуу биз башка базага бардык. Башка базага барганда бизге тамак берип, жылуу кийимдерин кийгизип, психологический жардамдарын бизге беришти. Максимум бир жумадай жүрдүк, ошол жерде болдук. Жардамдарын берип, бизге жакшы эмелерди кылып турду. Андан кийин бир жумадан кийин Кыргызстанга учуп кеттик. Ошол күнү акыркы күндөр Афганистанда болду, андан кийин кайтып барган жокпуз. Баарыбыз тең кайра Кыргызстанга кайтып келдик. Жакшыраак каражат табуу максатында Ооганстанга барып калып, бирок террордук чабуулга кабылып, бул дүйнө менен аз жерден коштошуп кала жаздап, өлүмдүн оозунан суурулуп чыккан Айгүл чет жактарда иштеп жүргөн мекендештерге кайрылат. Эми ушул случайдан кийин айтып кетер элем, биздин ушу мигранттар ушу жыргап эметип жүргөн үчүн келип иштешкен жок. Мен тиги Афганистанда иштеп жүргөндө көп биздин мигранттарды, кыргыз эмелерин көрдүм. Баары бияка келип иштеп, несмотря что здесь очень опасно, это очень опасная страна. Ошондуктан мен каалайм, что биздин Кыргызстан өнүгүп, ошо мигранттардын баары өзүнүн үй бүлөсүнүн жанына, ата энелерин, балдарынын жанына барып, жанында болуп, биздин мамлекет жакшы иштерди берип, мигранттар азайып, биз баарыбыз Кыргызстанда эле калабыз деп, биз жаштар колубуз келгенче иштеп, жардам берип, күтүп, өз жерибизге кайтабыз деп мен ишенем. Башка өлкөдө жүргөн мигранттардын баары тең өзүнүн жерине аман эсен кайтып келерине дагы ишенем. Ооганстан коомдук саясий кырдаалы туруксуз, террордук чабуулдар бат-баттан жүз берип, адам өмүрлөрү көп кыйылып турган мамлекет. Мындай жашоо ондогон жылдар бою созулуп келе жатат. Бирок ошентсе да миграциялык агым айрым кыргыздарды да Ооганстанга алып барган. Алардын дээрлик көпчүлүгү ийгиликтүү иштегени менен баары бир кооптуу жашоо менен күн кечиришет. Бейресмий маалыматтар боюнча Ооганстанда 100дөн ашык эмгек мигранттар бар. Асанбек Пазыл, Биринчи радио, Ош.